Жалал Абад шаарынын тургуну Базаркан Исмаилова 6 жылдан бери көп кабаттуу үйдө жашап келет. Буга чейин ал кышкысын үйүн электр энергиясынын жардамы менен жылытып келген. Быйыл кошуналары менен чогуу шаардык жылуулук мекемесине кайрылып, борбордук жылуулук системасына туташтырылган. Бери көпчүлүк жаш балдар менен жашагандар бар. Мен де неберелер менен 6 жыл, 7 жыл ошол жашап койдум келгениме. 10 жылга жакындап калды почти. Неберелер менен эле кыйналып аттым. Ар бир комнатка бир дана обогреватель сайып аттык. Ага светтерибиз жана трансформатор тышта берип атылып кеткен күндөр болот, тызылдап баарыбыз эле кыйналып аттык. Аристон кое тургандар аябай кымбат болуп атат деп алар ыйлактап жүрүшүп, ошо эми азыр баары аристондорун алып, башка кылып, ошо светтен независимый болуп, ошо жылуулук системасына өтүп жашоочулар аракет кылып атышат. Эми быйыл үмүтүбүз чоң, эми ошо отоплениядан кышта кыйнабай, ошо бизде отопление үзгүлтүксүз кылып берип турат деген. Жалал Абад жылуулук ишканасы кышкысын үйлөрдө жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу аракетин быйыл эрте баштады. Шаарда 17 отказан болсо, анын 15и капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Күз-кыш мезгилине жалпысынан 1500 тонна көмүр, 340 тонна мазут камдалган. Эми сезонго керектөлүүчү отун запастарын айта турган болсок, негизинен бизге отун запастарын мазутту жана көмүрдү Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы тарабынан алынып берилет. Азыркы күндө көмүр толугу менен даярдалды. 1,5 миң тонна боюнча көп иш-чаралар аткарылып атат, бирок кыйынчылыктар да болуп атат. Ошо кыйынчылыктарга карабай мына Жалал Абад шаардык жергиликтүү бийлиги менен мэриясы менен биргеликте биз ошо иштерди алып кетип атабыз. Алардан дагы жардамдар болуп атат, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат калкка ошо жылуулукка боюнча. Андан сырткары 50ге жакын көп кабаттуу үй, 20дан ашуун бюджеттик жана коммерциялык мекемелер жылуулук менен камсыз кылынган. Быйылкы жылы кышка даярдыктар жакшы деп эле турабыз. Былтыркы жылы деле жылуулук берүү аябай эле жакшы болду. Бизде эч кандай биз тараптан жалп болгон жок. Мектебибизде деле кышка даярдыктарыбыз жакшы, баардыгын даярдап анан күтүп атабыз кышты. Жалал Абад шаарындагы жылуулук ишканасына оңдоп түзөө жана күзгү кышкы мезгилге даярдоо боюнча бир топ алгылыктуу иштер аткарылууда. Кышкы суукта үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыздоо үчүн тийиштүү аракеттер көрүлүп жатат. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.